بسم الله الرحمن الرحيم Ибн Кайым рахимахулла Мадарижи Саликин деген китебинде 10 түрлүү багытынан тарабынан эскерген. Ошону биринчиси эле ал амру бихи мутлакан ва мукайядан. Алла таалам Аллахты эстөөгө зикирди буйруганда эки түрлүү кылып буйруган. Биринчиси жалпы Аллах жалпысынан Аллах тааламды эстөө, экинчиси кээ бир учурларда эскерүү. Кээ бир белгилүү учурларда абалдарда эскерүү. Ахзаб сүрөсүнүн 41-42 аятында айткандай: "Я юхалладина аману", Аллах иман келтиргендер, "Удкуруллаха зикран кафира", Аллах тааламды көп эстегиле деген бул жалпылап эскерүүсү Алла таалам бизге буйругу. Экинчиси "Васаббихуху букрата ва асила", жана эртең менен кечинде Аллах тааламды эскергиле, тасбих айткыла деп. Бул жерде ушул жалпысынан дагы жана кээ бир учур абалдарда айтыла турган эскерилди. Экинчиси "Ан-нахью ан диддихи минал гафла ва нисян", жана ошондой эле Алла таалам Куранда да тыйган, Аллахты эскербей коюудан, Аллах тааламдан кайдыгерде болуудан, Аллах тааламды унутуп коюудан Аллах таалам тыйган. "Вала такун минал гафилин" деп Араф сүрөсү 205 аят. Аллах тааламды эскербей гафилетте калып калбагыла, кайдыгерлерден болуп калбагыла деп. Да башка бир аятта ушундай бир коомдордон болуп калбагыла, алар Аллах тааламды унутту, Аллах таалам аларды унутту деп. Үчүнчүсү "Та'лиqul falah bi istidamatihi wa kathratihi ка qawlihi ta'ala". Ошондой эле үчүнчүдө Алла таалам Куранда ким Аллах тааламды эстеп зикир кылып дайыма жүргөн болсо, ошондой адамдарга ийгиликти, кутулууну бирге байлаган. Аллахты эстеп жүргөн адамдар, дайыма эстеп жүргөн адамдарга ийгиликти жана кутулууну, фалах кутулууну, эки дүйнөнүн азабынан, эки дүйнөнүн бактысыздыгынан кутулууга жетет деп Алла таалам эскерген. Мунафикун сүрөсү 10 аят: "Вадкуруллаха кафира лааллакум туфлихун", Аллах тааламды көп эстегиле, мына ошондо силер кутуласыңар, ийгиликке жетесиңер деп. Төртүнчүсү "Ас-санау аля ахли вал ихбар бима аддаллаху лахум минал жанна вал магфира". Төртүнчүсү Аллах тааламды эстеп жүргөндөрдү Аллах таалам мактады жана убада берип кабарлады, аларга бейиш жана кечирим бар деди. Аллахты эстеп жүргөндөргө бейиш жана кечирим бар деп зикир кылып жүргөн адамдарды Аллах таалам жакшы сөз менен мактады. "Вадзакирин Аллаха кафира вадзакират а'адда лахум магфирата ва ажран азима". Ахзаб сүрөсү 35 аятта Аллахты эстеген эркектер, Аллахты эстеген аялдарга Алла таалам кечиримди даярдады жана улуу соопту даярдады деп. Бешинчиси "Ал-ихбар ан хусран ман лаха анху би гайрихи", жана бешинчиде Куранда Алла таалам эскергендей, кимде ким Алла тааламдан эскерүүдөн алыс болуп башка нерсе менен алек болгондор, жүрөгү Аллахты эскерүү эмес башка нерсе менен алек болуп кеткендерди кыйроого, бактысыздыкка учурайт деп Алла таалам кабар берди. Мунафикун сүрөсү 9 аятта Алла таалам айтат: "Я юхалладина аману", о Аллахка иман келтиргендер, "Ла тулхикум амвалукум ва ла ауладукум", силердин акча, мал, мүлкүңөр, балдарыңар Аллахты эстөөдөн тосуп койбосун. Ким ошондой кыла турган болсо, анда алар бактысыздар болот деди. Мындайча айтканда Аллах тааламдан эскербей, Аллахтын зикиринен ушул байлык, мүлкү, бала чакасын айынан эскербей Аллахтан алыс жүргөндөр ушунун гамын жеп, аларга кыйроо, бактысыздык бар деп кабар берди Алла таалам. Алтынчысы "Аннаху субханаху жа'ала зикраху лахум жазаа ли зикрихим лах". Ким Аллах тааламды эстеп жүргөн болсо, алардын жазасы аларга Аллахты эскергендей Аллах тааламдан эскерип жүрөт дедик. Мурунку сабактарда айткандай, барчылыгында мен эстейин, жокчулукта сен эстейм, токчулугунда мен эстейин, жокчулугунда эстейм деп канча хадистер келген. Алла таалам Бакара сүрөсүнүн 152 аятында айткандай: "Фадкуруни азкурукум вашкурули ва ла такфурун". Мен эстегиле, мен силерди эстейин, мага шүгүр кылгыла, мага капырчылык кылбагыла деди. Жетинчиси "Ас-саби ал-ихбар аннаху акбар мин кулли шей ка каулихи та'ала". Жетинчиде Куранда Алла таалам эскерди, бул Аллах тааламды эскерүү эң чоң амал, эң чоң зикир деди. Бардык нерседен чоң деди. "Ва акимис солата", намаз окугун, "Иннас солата танханил фахша", чындыгына намаз бузук иштерден тыят. "Ва ла зикруллахи акбар", ал эми Аллах тааламды эстөө бул эң чоң нерсе деп.
Аллах таалам эстөө бул эң чоң нерсе. Аллаху я'ламу ма таснаун. Аллах таалам билет силердин эмне кылып атканыңар. Анкабут сүрөсү 45-аят. 8-си аннаху жа'ала хатиматал а'мал салиха кама кана мифтахан ва залика кама хатама бихил хаджби фи каулихи таала. Ар бир солих амалдардын башында Аллах таалам эскерип киришкендей эле акырында да Аллах таалам эскерип бүтөт деп ар бир амалдын аягын ушундай менен аяктады дейт. Ошол эле ажылыкты деле ажылыкты бүтсөңөр Аллах таалам эскергиле, атаңарды эскергендей андан да катуу эскергиле деп. Жума намазда деле айтылат. Ниса сүрө 103-аят. Фаида кадайтумус салат фадкуруллаха кияма ва куудан ва ала жунубикум. Намазды бүтсөңөр деле отурсаңар да, турсаңар да, капталдап жатсаңар да Аллах тааламды эстегиле деп. Жума намазда фаида кадайт кудиятис салату фанташиру фил арди вабтагу мин фадлилlah вадкуруллаха катира лааллакум туфлихун. Намаз бүткөндөн кийин жер бетин таркап Аллах тааламдын рызкын издегиле, Аллах тааламды көп эстегиле, мына ошондо силер ийгиликке жетесиңер деп. Мындай чыкканда ар бир ибадаттын башында Аллах тааламды эскергендей эле дейт. Ошол ибадат бүткөндө да Аллахты эскерүүгө буйруду. Бул дагы зикирдин кандай бийик, улуг экенин, канчалык жакшылыктар бар экенин камтыйт. 9-су ал-ихбар ан ахлихи би аннахум хум ахлил интифа би аятихи ва аннахум улул албаб дуна гайрихим ка каулихи таала. 9-сында Аллах тааламды эскерген адамдарды эстерди. Ушулар гана Аллах тааламдын аяттарынан эскерүүнү эске алышат. Ушулар гана пайда алышат. Аллахты эскерип жүргөндөрдү адамдардын акылы тунук булат, акылдары менен калчай алат, ой жүгүртө алат. Ушулар гана Аллах таалам жүргөн аяттардан пайда алат. Себеби айткандай Аллах тааламды эскерген адамдардын жүрөгү ачык, акылы тунук болот. Аллах таалам Ал-Имран сүрөсү 190-191-аятта айтат: "Инна фи халқис самавати вал ард ва ихтилафил лейли ван нахар." Асман, жердин жана түн менен күндүн келиши акыл элерин болгон белги бар. Аллазина язкурун Аллаха кияма ва куудан ва ала жунубихим деп келет. Алар Аллах тааламды турса да, отурса дагы, капталдап жатса дагы Аллах тааламды эскерип жүрүшөт деп. Ошол Аллах тааламды эскерүү менен алар асман, жердин, күндүн келиши, түндүн келиши ушулардын баарын эскерип жүрөт деп. Чыныгы акыл ээлер гана акыл калчайлайт. Эмнеге жашап атабыз, эмнеге кайка баратабыз, амалым кандай, жашоом кандай, эмне болуп атат деп өзүнөн эсеп ала алат ушулар гана. 10-су аннаху жаала карина жами'ал а'мал ва рухаха фақад қаранаху бис-сала. Бүт амалдардын теңдеши деп атат. Ар бир амалдын жанында ашы. Эгер зикир болбосо ал амалда жан жок, рух жок. Бүт амалда кайдимки Аллах таалам айткандай: "Ва акимис салата ли зикри." Намаз окугун мени эскериш үчүн деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан орозону сураган, ажылыкты сураган, бүт ибадаттар сураган. Кимиси сообу көп дегенде аксарухум лиллахи зикран. Кимиси Аллах тааламды көп эстеген болсо, ошонун сообу көп болот деп. Ибн Кайым рахимахулла эскерген Курандагы 10 түрлүү бири-бирине окшобогон Аллах таалам 10 түрлүү вада берип, Аллахты эскерген болсо кандай болот, эскербей калган болсо кандай болот, ошону эскерген деп.